Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Россия Федерациясына эмгектенген кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясынын аймагында жүрүп, ар кандай себептерден улам миграциялык мыйзам бузууларга байланыштуу көзөмөлдөөчү реестрге кара тизмеге түшүп калган Кыргызстандын жарандары үчүн 2025-жылдын сентябрына чейин өзүнүн укуктук абалын жакшыртып алууга жана кара тизмеден чыгууга мүмкүнчүлүк берилди. Бул президент Садыр Жапаровдун Россия Федерациясынын президенти Владимир Путинге мигранттардын документтерин легалдаштыруу мөөнөтүн узартуу өтүнүчү менен расмий кат аркылуу кайрылуусунун натыйжасында мүмкүн болду. Бул мөөнөт акыркы мүмкүнчүлүк болуп саналат жана узартылбайт. Учурда 70 миңге жакын мекендешибиз кара тизмеде, бирок ушул күнгө чейин болгону 3 миңге жакын адам гана реестрден чыккан. Урматтуу жарандар, убакытты текке кетирбей, аймактык миграция бөлүмдөрүнө же Кыргызстандын Россиядагы элчилигине жана консулдук мекемелерине кайрылып, керектүү маалыматтарды тактап, укуктук абалды мыйзамдаштыруу жол-жоболорун баштаңыздар. Сентябрга чейин убакыт барда деп жүрө бербөөгө чакырабыз. Анткени ага жакын калганда полиция бөлүмдөрүндө, миграция кызматтарында, элчилик жана консулдуктарда кезек көп болуп, анан үлгүрбөй калышыңыздар мүмкүн. 1-сентябрга чейин жогоруда белгиленген реестрден чыкпасаңыздар, депортация болосуздар. Коюлган талаптарды аткаруу жеңил эле, болгону бир аз убакыт табып коюш керек. Көзөмөлдөөчү реестрден чыгуу үчүн төмөнкү аракеттер талап кылынат. Аймактык миграциялык бөлүмгө кайрылып, көзөмөлдөөчү реестрге түшүүңүздүн себебин тактаңыз. Эгерде дактилоскопия, манжа издерин тапшыруу, медициналык кароо сыяктуу процедуралардан өтө элек болсоңуз, Москва шаарында жашагандар Сахарова миграциялык борборуна, аймактарда жашагандар Россиянын Ички иштер министрлигинин тиешелүү миграциялык бөлүмдөрүнө кайрылыш керек. Эмгек келишимин түзүү негизги талап. Кыргыз Республикасы ЕЭПке мүчө мамлекет болгондуктан бул негизги шарт болуп эсептелет. Эмгек келишиминин негизинде миграциялык картанын жана каттоонун мөөнөтү узартылат. Жашаган дареги боюнча каттоо жүргүзүлөт. Документтерде кемчилик болсо, мисалы каттоонун же келишимдин мөөнөтү өтүп кеткен болсо, административдик жоопкерчиликке тартылып, 5 миң же 7 миң рубль өлчөмүндө айыппул салынат. Айып төлөнгөн соң документтер мыйзамдаштырылат. Бул процедураларды үстүбүздөгү жылдын 1-сентябрда чейин бүтүрүү керек. Ошондой эле Россиялык тарап ички иштер бөлүмдөрүндө иштөө убактысын дагы 2 саатка узартты. Бул кошумча мүмкүнчүлүктү пайдаланыңыздар. Урматтуу мекендештер, дагы узартат деген үмүт менен бул маселеге кайдыгер карабаңыздар. Мөөнөт бүткөндө өкмөт жардам берген жок, президент сүйлөшкөн жок деген дооматтар негизсиз болот. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги ар дайым жарандардын укуктарын коргоого жана мекендештерибизге мыйзам чегинде көмөк көрсөтүүгө даяр. Ошону менен бирге мыйзамдашуу аракетин өз убагында көрүү ар бир жарандын жеке жоопкерчилиги экенин эскертебиз.